Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Дүйнөлүк банктын каржылоосунун алкагында ишке ашырып жаткан Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору. Коомчулуктун өнүгүшү, өлкөнүн өнүгүшү. Кожомкул айылы Чүй облусунун Суусамыр өрөөнүндөгү жетүүгө кыйын алыскы конуштарынын бири. Айыл деңиз деңгээлинен 2400 метр бийикте, район борборунан 110, ал эми облус борборунан 160 чакырым алыста жайгашкан. Айылдын мектеби 2 корпустан турат. Башталгыч класстар окуган имарат 2020-жылы айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорунун колдоосу менен капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Бул үчүн долбоор 2,5 миллион сомго жакын грант бөлгөн. Коомчулук 126 миң сомду өздүк салым катары кошкон. Мектеп чатырынан тартып, полуна чейин толук оңдолгон. 3-чү класстын окуучусу Абил мектептин шарты жакпагандан улам шаарга кетмекчи болгон. Бирок мектепке оңдоп түзөө жумуштары жасалгандан кийин ата-энеси аны айылда калтырууну чечкен. Бул жер жакшы болду, бүчөлөрү жарык, светтер жакшы күйлүү, бешиктери жакшы кылып, парталар жапжаңы келишип, мен шаарга окугум келбей, айылда ата-апам менен калдым. Ал эми 4-чү класстын окуучусу Гүлшам жаңы окуу жылында өзү окуган мектептин бардык шарты сонун болуп оңолгонун айтат. Класстын жылуулугу менен, өзүнүн көрүнүшү менен жагып атат. Баары жылуу болуп, терезелер жаңы салынып, доскалар да жаңы болуп калыптыр. Дагы потолоктор бүт баары өзгөрүлүп, сырты сонун көрүнүп калыптыр. Мурун күрөш кабинети болчу, азыр болсо ушундай класс болуп жазалды. Жазалганга чейин үстү түшүп калган ушул класстыкы, үстү ийрейип, коркунучтуу абалда болчу да. Башталгыч класстын мугалими Гүладия Кожомкулова быйыл жаңы 1-чи классты кабыл алган. Учурда аларга тамга таанытып, китеп окуганды үйрөтүүдө. Ал ушул класстын мурдагы абалын дагы деле унута элек. Негизи мектептин аурасынан эле билинет го. Мектепке кирип келсең, мектебиң эски болсо, мындай балдардын дагы маанайы жок болуш керек деп ойлойм да. Кирип келгенде эле мектебибиз жаркырап, мурунку абалына караганда азыркы абалы мисалы 100%га жакшырды деп айта алам да. Мугалим 2 жыл мурда азыркы сабак өтүп жаткан класстык бөлмөнүн шыбы өтө кооптуу болгонун эстейт. Андыктан ал өз айлыгынын эсебинен түшкөнү калган шыпты оңдотууну ойлогон. Бирок бактыга жараша бул көйгөй айыл коомчулугунун аракети жана Арис уюмунун колдоосу менен чечилген. Ушул класстын ушул потологун эсептетчимин да, ушул канча болот жок дегенде ушул балдарга ушул үстү мындай коркунучтуу болбош үчүн өзүм оңдоп койсомбу, өзүмдүн чөнтөгүмөн деп ушинтип ойлочумун да. Анан кийин ушул эме биздин Бектурганова Жылдыз Дайырбековна айтып калды, ушинтип тиги ушинтип оңдолгон жатат классыңарды, ремонт кылбайсыңар өзүңөр дегенде биз аябай сүйүндүк чындыгындачы. Күзүндө келсек эле классыбыз жаркырап, баары жазалып калыптыр. Биз аябай ошо кубанычтабыз, ыраазыбыз, чоң рахмат. Башталгыч класстар окуган корпустун оңдолушу айыл калкын абдан кубанткан. Себеби авариялык абалдагы имаратка кичине балдарды окууга жиберүү ата-энелер үчүн чоң тобокелчилик болуп келген. Бул мектебибиз 1968-жылы салынган, авариялык абалда болчу, терезе каалгаларына суу кирчи, полу чириген. Бул Арис уюмуна рахмат айтабыз. 20-21 окуу жылында жакшы ремонттолду, терезелер баары бүтөлдү, полунан бери баары жакшы ремонт болду. Кудайга шүгүр, мына мурда суу деген жагы аябай татаал болчу. Казыр болсо мына Кудайга шүгүр ичинен суу чыгарып, татынакай болуп, буфеттин ичинде суусу бар, жылуу суусу бар дегендей. Мектеп жылуу азыр. Мектеп оңдолгону окуучулардын билим алуусунда жакшы жылыштар байкалганын мектеп директору да баса белгилейт. Ошону менен бирге 25 жылдан бери чечилбей келген көйгөйдү чечүүдө жалпы айыл коомчулугу биргеликте иш алып барганын айтат. Ушул айыл элдери, биздин педколлектив албетте ушул Арис агентствосуна эң бир чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин мектепте ушу 2019-20 окуу жылдан баштап, башкача айтканда мектепте ремонт иштери жүргүзүлгөндөн кийин
балдарыбыздын билим сапаттары жогорулады десек толук кандуу жооп болот деп ойлойм да. Көп учкөндөн канаттары тигилген түшүп ушундай болчу. Анында тазалап ремонт учурунда кылчыбыз да барынчы. Анан сентябрда келгенде айыл моолордун баары түшүп, кайралардын баары майлачыбыз. Келатканда, кетип атканда сүйүнүп кетчүбүз, ону кылып койдук деп келатканда эски да. Ал болсо кайра эле түшүп калчу, кайраларды мынтип майлап сайлачыбыз. Мына 3 жылдан бери жыргап эле калдык. Кожомкул айылындагы мектептин имаратын оңдоп түзөөдөн жалпы айыл калкы, анын ичинде башталгыч класстын окуучулары, мугалимдер жана ата-энелер түздөн түз пайда көрдү. Себеби долбоордун жардамы менен балдарга сапаттуу билим берүү жана өнүгүүнү жакшыртуу көйгөйү чечилди. Чүй облусунун Москва районундагы Предтеченко айылында бала бакчанын имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Бул ири долбоор айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорунун инвестициялык колдоосунда ишке ашырылууда. Жана жергиликтүү коомчулуктун салымын кошкондо ремонт иштерине 29 миллион сомго жакын инвестиция бөлүнгөн. Ушул капитальный ремонтубуз аяктай турган болсо, бизде 6 группа болот, 180 баланы камтыйбыз. Андан тышкары 27-28 кишиге чейин жумуш орunu пайда болот. 6 группанын 6 тарбиячысы, тарбиянын жардамчысы көптөгөн жумуш менен камсыздайбыз да. Андан тышкары дагы калган апаларыбыз, чоң апаларыбыз ушу колдору бошураак болуп, бөлөк жумуштарга да орношконго мүмкүнчүлүк туулат. Предтеченко айыл өкмөтүнүн маалыматы боюнча, бул имарат 1979-жылы пайдаланууга берилген. Жана балдар бакчасы болгону 10 чакты жыл иштеген. Кийин союз жоюлганы бала бакча жабылып, көп жылдар бою каралбай туруп калган. Андыктан айыл коомчулугу эң биринчи кезекте бала бакчанын имаратын оңдоп түзөп, толук кандуу ишке киргизүүнү чечкен. Из всех проблем мы выбрали эту, потому что в действительности этот садик, он необходим для села. Когда дети больше находятся в садике, они как бы лучше получают воспитание, лучше получают знания и более подготовленными идут уже в школу. Ну, это все решалось на сходе, на сессии и так далее. Айыл аймактын демилгелүү тобу 2020-жылы Предтеченко айылында 7, Аң Арык айылында 6 фокус топ уюштурган жана жергиликтүү жашоочуларга сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында бала бакчаны оңдоп түзөө боюнча долбоор даярдалып, конкурска жөнөтүлгөн. Бирок кароо сынактарга катышуу коронавирус пандемиясы убагына туш келген. Поэтому за голосованием мы следили онлайн, очень переживали, смотрели, все выходили на сайт. Ну и в итоге наша работа увенчалась успехом. Мы выиграли под проектное предложение «Капитальный ремонт детского садика Аленка». Что на данный момент вы видите реализацию этого проекта? Уже 15% работ выполнены. То есть уже произведен демонтаж кровли и установлена новая кровля. Сейчас идут внутренние работы. Оңдоо иштерин баштоо алдында долбоорлоо ишканасы имаратка изилдөө жүргүзүп, тирөөч дубалдардан жарака кеткен жерлерди тапкан. Андыктан жумуштардын тизмесине дубалдарды кошумча чыңдоо иштери дагы камтылган. Адистердин айтымында оңдоп түзөө иштери толугу менен атайын долбоордо көрсөтүлгөн ченемдерге ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. Со стороны Ариса будем курировать инженера центрального аппарата по проекту ПСИ-3, а также он будет контролировать, кроме этого, со стороны Ариса есть технический надзор будет курировать и авторский надзор будет курировать. А также, кроме этого, с местной айыл өкмөтү будет свой технический надзор проводить и инициативная группа будет провести мониторинг. Объектилерди оңдоп түзөө жана куруу убагында эмгекти коргоого жана техникалык коопсуздукту сактоого, экологиялык жана социалдык коопсуздукту камсыздоо боюнча атайын адистер көзөмөл жүргүзөт жана аткаруучу тараптарга өзүнүн жардамын беришет. Бул иш-чаралар ар кандай экологиялык көйгөйлөр менен социалдык зыяндардын алдын алат. Ну, вообще асбестоцементный материал считается как бы очень вредный, потому что, попадая в легкие, они вызывают различные онкологические заболевания. На сегодняшний день на этом объекте уже асбест был вывезен
утилизирован на полигоне. Также своевременный вывоз мусора, что, соответственно, ведет к загрязнению почвы, загрязнению водных ресурсов, то есть грунтовых вод. Балабакчаны капиталдык оңдоого конкурстан грант утуп алган демилгелүү топтун мүчөлөрү ушуну менен токтоп калбай, айыл коомчулугу үчүн дагы инвестиция тартууга камынып жатат. Алар бул иштерге Арис өткөргөн окутуулардан алган билим жакшы жардам берет деп ишенишет. Тренинги Ариса нам дали очень большую пользу. Во-первых, мы научились, как работать с людьми, как организовывать фокус-группы, как выявлять проблемы. И это большой задел, поэтому работа не остановится на этом проекте, потому что мы же выявили и другие приоритетные направления, которые нам нужно реализовывать, потому что проблемы не только в детском садике, но и другие. И поэтому нам это даст возможность дальше участвовать, так же, как и в проектах Арис и в других организациях донорских. Это наш актив, это наши знания. Учурда Аленка балдар бакчасында оңдоп түзөө жумуштары уланууда. Ал эми Предтеченко айылындагы бөбөктөр 2022 жылы жаңы окуу жылында бардык шарты бар жаңыланган балабакчага барып калышат. Панфилов районундагы Карыпбек Жумагулов атындагы Телман айылдык орто мектебине 2021 жылы айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору тарабынан эмеректер жана жабдуулар алынып берилген. Бул инвестициянын жалпы суммасы 1 миллион 300 000 сомду түзгөн. Анын ичинде 49 000 сомго жакын акчаны айыл коомчулугу салым катары кошкон. Bizde multimedial kabinetin açılışı bu aybay жақсы bölgü. Antkeni bizden okuçularımız buğa çeyin kompüterni klası жоқтығынан қиналып келишкен. Азыр bizde 22 компьютер жана bir multimedial класс ошондой проекттар принтермен алып келди. Андан тышкары bir класс комплект парта отургучтар менен мындан тышкары дагы мугалимдердин отура турган иш столу жана отургучтары уюштурулуп берди. Бул дагы аябай жакшы мугалимдердин сабак өтүүсүнө, окуучулардын аркы билим алуусуна дагы чоң салым болду десек жаңылышпаймын. Мультимедиа кабинети же жөнөкөй айтканда компьютердик класстын ачылышы мектеп окуучулары үчүн чоң жаңылык болгон. Себеби бүгүнкү күнү компьютердик техниканы колдонуп жана иштей билүү абдан маанилүү. Андыктан информатика сабагын окутууга ойдогудай шарттар түзүлгөн. Бизде мурунку кабинетте 3-4 гана компьютер бар болчу. Азыр жаңы кабинет ачылып, бизге үйрөнгөнгө жаңы нерселер аябай көп ыңгайлуу шарт болуп жатат. Биз азыр сүрөт тартканды, таблица чийгенди жана жазганды үйрөнүп жатабыз. Бирок онлайн болгондо караштуу көп нерселерге да үйрөнө албай калдык. Азыр жакшы көп нерселерге үйрөнүп жатабыз бардыгыбыз. Информатика мугалими Гүлназ Жолдошева интерактивдүү досканын жана проектордун жардамы менен видео сабак өтүп, окуучулардын программаларды жакшы өздөштүрүүсү үчүн практикага көбүрөөк басым коюп жатканын айтат. Информатика сабагы 5-класстан тартып 9-класска чейин окутулат. 5-класстар жаңы ушу быйыл эле кирип башташты. Алар болсо Paint'тан сүрөт тартып, эми болсо текст жазганды үйрөнүп баштайбыз. Чоңураак класстар 8-9 класстар PowerPoint программасынан слайд жазганды үйрөнө башташты. Азыр Python программасында ошо быйылкы жылдан ошо жаңы китепте ошо Python программасы менен баштап атабыз. Жазганга, жаттаганга көбүнчө үйгө берем. Сабакка керектүү слайддарды ошо компьютерге жазганга аракет кылып атабыз да. Айыл тургундарынын айтымында компьютердик класс ачылганы окуучулардын сабактарга катышуусу дагы жакшырган. Анткени аларды компьютерди үйрөнүү абдан кызыктырат жана окуудан калбаганга аракет кылышат. Компьютердик класс ачылганы балдарга эң жакшы болду. Балдар кызыгып багы компьютерге кызыгышып, ошо компьютерне сабак боло турган күнү калбай барабыз мектепке. Биз компьютер үйрөнүшүбүз керек ошону деп балдар сабакка жакшы кызыгып неметип атышат да, келип атышат мектепке. Жакшылык Шерботоева Телман айылдык орто мектебинин ашпозчусу. Ал күнүгө жумушка эрте келип, окуучулар үчүн түшкү тамакты даярдайт. Анын ишине жаңы алынган ашкана жабдуулары жакшы шарт түзгөн жана тамак аш даярдоо түйшүгү бир топ жеңилдеген. Албетте жаңы жана ысык тамак окуучуларга жакшы дем күч берери белгилүү. Бизге могу күчтүү жакшы электрический плиткалар берилди. Biz балдарга тамак бышырганга, компот бышырганга аябай жакшы күчтүү коёбуз, бат кайнайт, бат бышат. Анын электрический мясорубка, тараза берилди, духовка. Балдарга аябай жакшы, бизге ыңгайлуу иштегенге.
Телман айылдык орто мектебинде Чакан долбоор алкагында дагы көптөгөн жумуштар жасалган. Мисалы мультимедиа кабинетине электр жылыткычтары коюлуп, мектептин сыртына видео көзөмөл камералары орнотулган. Ошентип бул Чакан долбоордон айыл калкынын 1680 жашоочусу, анын ичинде 986 аял пайда көрүшкөн. Логвиненко айыл аймагында тазалык үчүн катуу күрөш жүрүүдө. Айыл тургундары ишемби күндөрү жалпы ишембиликке чыгып, чоң жолдун боюн жана Нооруз дарыясынын жээгин таштандылардан тазалап турушат. Акыркы мезгилде тынымсыз жүргүзүлгөн тазалоо жана таштанды чыгаруу иштеринин натыйжасы көзгө көрүнө баштады. Логвиненко айылы Бишкек-Торгарт автожолунун боюнда жайгашкан жана жолдун эки тарабына ар түрдүү таштанды көп ташталат. Андыктан айыл калкы аймакты таштандылардан арылтып, тартипке келтирүү боюнча айыл өкмөтүнүн демилгесин колдоого алган. Люди видят, что вовремя вывозится чистенько. Перестали создавать вот такие хаотичные вот эти созданные свалки. Люди аккуратно все собирают мусор, ставят, по графику все это вывозят. То есть и это воспитание идет. И дети меньше стали выбрасывать мусор. Видят, это, собирается мусор в определенном месте, ящики, мешки, они туда собирают. Это очень важно. То есть сейчас эта проблема больше половине как бы разрешена. Это очень важно. Буга чейин Логвиненко айылындагы тиричилик таштандыларын бир трактор ташып чыгарчу. Бирок ал бардыгын өз убагында чыгарып жетише алчу эмес. Андыктан 2019-жылы айыл өкмөтүнө Аристин айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорунун колдоосу менен Чакан долбоор алкагында таштанды чыгаруучу атайын техника алынган. 2019-жылы ушу эме мусоровоз таштанды чыгаруучу техниканы алганы айыл өкмөтүнүн жана коомчулуктун салымы менен 835 000 чогулган. Ал эми донорлор тарабынан 1 300 000 сом каржыланды. Бул автоунаа 3 тоннадан ашык жүк көтөрөт жана айыл ичин аралап таштанды чогултууга абдан ийкемдүү. Техника таштандыларды өзү көтөрүп жүктөйт жана тазалыкты камсыздоого зор салым кошууда. Польза от этой машины тем, что, во-первых, здесь есть ковшик вспомогательный для сотрудников, который поднимает мусор сам, потому что некоторые жители у нас выставляют мусор в мешках, вроде бы мешки, они как бы не тяжелые, но в то же время они строительный мусор туда грузят, и они тяжелые. И за счет этого эта машина полезна, то, что у него есть ковшик, который вываливает мусор. То есть уже люди не поднимают сами, не напрягаются, не делают тяжести, каких-либо повреждений, увечий для своей спины. Машина, в общем, отличная для работы, пойдет лучше, чем трактор. Логвиненко айыл аймагы 2 айылдан турат. Жаңы техника чоңдалы айылдын дагы таштандысын чыгарат. Жана жергиликтүү тургундар белгиленген убакытта таштандыларды топтоп койгонго көнүп калышты. Бул мусоровоз болсо 2 айылды камтыйт. Биздин саныбыз калын эл иштин саны болсо 7,5 миңден ашык. Эл көнүп келет акырындык менен. Убагында баягы таштанды чыгара турган өзү убагында келет, ошого даярданышып. Айыл өкмөтү таштандыларды чыгарууда социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөргө жеңилдик берген. Айрым жашоочулар таштанды үчүн каралган төлөмдүн жарымын гана төлөшөт. Кээ бири акы төлөөдөн толук бошотулган. Мен көп балалымын. Бир кызым бар, инвалид 1-группа. Ошон үчүн мен таштандыларды бесплатно алып чыгып, чогуу азма жеңилдик болот экен. Жаңы техника иштей баштаганы бюджеттик мекемелер дагы таштанды чыгаруу боюнча ашыкча түйчүктөн арылышты. Себеби мурда аларга тиричилик калдыктарын өз күчтөрү менен чыгарууга туура келчү. Бүгүнкү күнү бюджеттик мекемелердин таштандылары акысыз чыгарылат. Очень довольны, что у нас мусоровоз появился. Раньше нам нужно было вот как-то самим выходить из положения, как-то искать кого-то спонсора, чтобы вывозили мусор, где-то деньги платить приходилось, там бензин заправлять. Сейчас у нас в неделю раз прям по графику приезжают, забирают, увозят, никаких проблем. Демилгелүү топтун мүчөлөрү көйгөйлөрдү аныктоо максатында айыл арасын үймө-үй кыдырып, жашоочулар менен баарлашкан. Мындай ыкма чогулуштар менен жыйындарга бара албаган карыялар менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын ой пикирин билүүгө жардам берген.
вместе общение с людьми, больше с ними контактировать, чтобы они видели, особенно вот, которые инвалиды, они же как бы с дома не выходят, и им очень приятно. Пожилые люди тоже, им приятно, когда вот больше с ними общаются. Женщин собирали, также молодежь. В вечернее время, в утреннее время, вот как удобно, потому что некоторые работают, некоторые чем-то заняты. Лагвиненко айыл аймагындагы тазалыкты жөнгө салуу демилгеси айыл тургундарына жүргүзүлгөн сурамжылоонун жүрүшүндө көтөрүлгөн. Ал эми коомчулук менен биргелешип иш жүргүзүү, жергиликтүү бийликке айылына чөйрөнү таза кармоого, айыл калкын тартууга жана жыл башында айыл аймактын иштерин пландаштырууга жардам берип жатат. Ар бир жылдын башында биз аткарылган иштерибиз боюнча жыйын өткөрөбүз. Ошол жыйынга келип, жанагы бюджеттин акчалары кайда кетти, кандай иштер болууда, анан кийин планировать этебиз да, быйыл могу жумуштар жасайбыз деп. Анан ошондо да элдер өздөрүнүн ойлуу пикирлерин айтышат. Жанагы бул көчөдө жолдорду оңдосок кандай болот, бул эмелерди освещение жасасак кандай болот деп өз салымын, ойлорун айтышат да. Лагвиненко айыл өкмөтү бүгүнкү күнү Арис уюму менен тыгыз кызматташуусун улантып жатат. Ал эми айыл коомчулугу социалдык көйгөйлөрдү жана аларды чечүү жолдорун аныктоого жигердүү катышууда. Ысык Ата районундагы Туз айыл өкмөтүнө караштуу 4 айылдын калкы үчүн тиричилик таштандыларын чыгаруу жеңилдеди. Бүгүнкү күнү айыл өкмөтүнүн таштанды ташуучу чоң автоунаасы жана жүк төгүч трактор айылдарды аралап, элдин тиричилик таштандыларын жыйнап кетет. Ал үчүн ар бир үй чарба 70 сомдон акча төлөйт. Ал эми колдоого муктаж жарандардын таштандысы акысыз чыгарылат. Ишемби күндөрү 2 айрысты камсыз кылат, мусорларын чогултуп чыгат. Воскресенье күнү дагы 2 айрысты камсыз кылат. Аны эл менен биз согласовать эткенбиз, ал бери мусорларды мишкага чыгарып атабыз биз азыр. Бүт бары суббота күнү убактысы берген, ошол убакта субботага мишөктөргө салып, барлар көчөгө алып чыгат. Ошол жерде мусоросу өзү кыдырып, жанында 2 өзүнүн иштеген кишилер бар. Өстөрү кирип мишөктөр менен бүт жалаң мишкага чыгарып атабыз азыр. Таштанды чыгаруу айыл аймактагы курч экологиялык көйгөйлөрдүн бири болчу. Өзгөчө 4 айылдын тегерек четинде мыйзамсыз пайда болгон таштанды төгүүчү жайлар экологияга зыянын тийгизип, аймакты булгап келген. Андыктан бүткүл аймакты таза кармоого ыңгайлуу шарт түзүү үчүн Дайырбек айылынын тургундары атайын техника алуу демилгесин көтөргөн. Пайдасы чоң эле тийип атат. Мен айылымдын көпкөн булуң бурчтарым бар эле азыр мусорго толуп кеткен. Ар ким ар кайсы жерге ортуп ташташат. Азыр мына буюрсам 2 ай болуп калды, эл көнүп атат. Баары мишөктөргө салып чыгарып атышат көчөгө. А биз чогултуп кетип атабыз субботасы 2 күндө. Таза болуп калды айыл бир чет. Пакеттер көчөгө учпай, баклашкалар көчөгө жатпай, кадимкидей мишөккө чогултуп элдер тазалап коёшат. Жалпы наркы 9 миллион 851 миң сомдук таштанды чыгаруучу автоунаа жана жүктөгүч трактор Аристин айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорунун көмөгү менен алынган. Анын ичинде жергиликтүү коомчулуктун салымы 3 миллион 787 миң 250 сомду түзгөн. Учурда ушул техникаларды колдонуудан Туз айыл аймагындагы 4 айылдын тургундары жана дачаларда убактылуу жашаган жарандар болуп, жалпы 5431 адам пайда көрүүдө. Айта кетсек, долбоор алкагында Чүй облусунда социалдык мобилизациялоо жүргүзүлүп, 105 айыл аймактын өкүлдөрүнө коомчулуктун дарыметин жогорулатуу боюнча окутуулар өткөрүлгөн. Натыйжада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен коомчулуктун өз ара кызматташуусу жакшырган. Айыл аймактардын жергиликтүү өнүгүү пландары иштелип чыгып, айыл жергесинин инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча көптөгөн долбоорлор ишке ашырылууда. Буга чейин стратегия бардык айыл өкмөттөрдө болбоптур. Именно ошол айылда инвестиция долбоору кирип, ошол соцмобилизациянын жыйынтыгы менен ошонун алкагында, долбоордун алкагында жүргүзгөн иштер менен бардык 105 айыл өкмөттүн айыл аймагында өнүгүү стратегиясы кабыл алынды да. Байкообуз боюнча иш аябай жакшы жүрдү. Максатыбызга жеттик деп терең ишене алабыз. Бүгүнкү күндө ошол түзүлгөн инвестициялык пландары, стратегиялары бүт баарын иш жүзүндө ишке ашып атат бардык жерлерде. Чүй облусу боюнча 16 ири долбоор жана 30 чакан долбоор колдоого алынган.
Долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жалпы 185 миллион 929 миң 306 сом каражат каралган. Өздүк салым 32 миллион 406 миң 905 сомду түзөт. Гранттын суммасы 153 миллион 522 миң 400 сомго барабар. Долбоорлордон жалпы 192 миң адам, анын ичинде 105 миң 417 аял пайда көргөн. Облуста жалпы 620 окутуу өткөрүлгөн. Аларга 17 миң 365 адам, анын ичинде 10 миң 538 аял катышкан. Долбоор соңунда айылды инвестициялоонун 3-долбоору Чүй облусундагы ишмердүүлүгүн жакшы ийгиликтер менен жыйынтыктады.